Үйдө олтуруп эле көп акча табасың деген компаниялардын саны көбөйдү. Алар көбүнчө сооданын тармактык принциптерин көбүрөөк карманышат. Дейле мындай тармактык маркетинг коомчулук үчүн канчалык деңгээлде пайдалуу же кооптуу, бул адалбы же арамбы? Мына ушул суроолор көбүнчө коомчулукта талкуу болуп келет. Ал тургай талашты да жаратып келет. Чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүндө дал ушул суроолорго жооп издейбиз. Саламатсыздарбы? Көрсөтүүскө келген коноктор менен тааныштырайын. Дал ушул тармактык маркетингдин канчалык деңгээлде пайдасы бар, зыяны бар жөнүндө өздөрү дагы айтып берсин. Көбүнчө айымдар кирет экен. Анда келген коноктор менен тааныштырып өтөйүн. Ал үчүн дал ушул МВ компаниясынан келген Гүлмира Боргеникова студиябызда. Ошондой эле кыргыз оймолору дал ушул тармактык маркетингдин башчысы Наргиза Нураимова студиябызда. Жана ошондой эле Арфлейм компаниясынан келген Айсулу Назирова, маркетолог Улукбек Бакен уулу бүгүн биздин студиябызда. Ошондой эле Сейф бизнес компаниясынан келген Жазира Жээнбекова студиябызда отурат. Жана ошондой эле дин өкүлү, тагыраак айтканда Кыргызстан мусулман дин башкармалыгынын адиси Бактияр Токтогазы уулу студиябызда. Кош келипсиздер. Дейле биринчи эле баштаганда ушундан баштайлычы, сөздүн кыскасы. Коомчулук үчүн канчалык деңгээлде пайдалуу? Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Ошо биринчи компанияны укканда мен монда үйдө отуруп эле акча табарын, анан үйдө отуруп эле ушундай кылып каларын билген эмесмин. Бирок биз балалуу киши болгон үчүн биздики жалаң 5 кызыбыз бар, 1 уулубуз бар. Жанагы базарда саткан средстволордон өзүм 13 жыл аллергия, колум экзема болгон. Акча табарды билбей эле просто ушу таза экен. Ошо менен жууганда баягы ден соолукка пайдалуу экен деген үчүн гана арзан алып турайын деп гана жазылгам да. Пайда зыянын башында негизи билген эмесмин, бирок продукциясынын таза экенин билгем да. Эми иштөө структурасын айтып бериңиз. Кандай болуп келет экен? Сет. Өзүнө керектүү гана нерсени алат да. Мисалы үчүн идиш жугучту алат, порошокту алат. Анан мындай обезаловкасы жок да. Канча суммага чейинкини алыш керек? Сумманы өзүнө керектүү нерсени алат да. Базарга барганда өзүңөргө керектүү нерсени сатып аласыз. Жок, чектөө жок. Аркаңыздан адам ээрчитип келип баягы товарды өткөрүп алып атат да. Канча өткөн сайын сизге ошентип иштеп кете бересиз, э? Анан айлык акы чыга берет сизге, чынбы? Айлык акы эми ошо канчалык көп реклама болсо, канчалык көп айтсаң. Арзандатуу пайыздар деген сыяктуу сизге түшүнүктүү. Келиңиз. Кыргыз оймо деп мына акыркы аз эле убакыт болду, бирок ушундай бир коомчулуктан орун алып, айымдардын көпчүлүгү агылып кирип, өзгөчө айымдарга тиешелүү бир төшөк, ошол эле учурда олпоктор менен иштеп атасыздар. Анан айтсаңыздар, сиздерде кандай? Бизде бир киши 1600 сом менен кошулат. Анан кийин бизде жөлөнгүч деп коет. 4 жөлөнгүч алат, 2 түрү бар. Анан кааласа 4 жөлөнгүч, анан тигинден кааласа алтын алат. Анан экинчи баскычка өтөт. Артынан дагы ошол бир киши артынан 4 киши жазат. Ошондо ал 4 киши келген үчүн дагы 4 штук беребиз. Беркиден 6 штук. Ошол менен өзүнүн акчасы акталат да. Бул жерде эч ким күйбөйт. Өзүнүн 1600 сом акталат. Анан ошол 4 киши артынан 4төн киши жазганда 16 киши болот. Ошондо биз ага 4 жер төшөк, анан 4 жөлөнгүч подарка беребиз. Реклама кылган үчүн. Ошону 16 киши артынан дагы 4төн киши жазганда 64 киши болот. Ошондо 12 000 сом акчасы бар. 64 киши дагы 4төн жазганда 256 киши болот. Ошондо 100 000 сом акчасы бар. Биз эми бул элге неметтик да. Элге канчалык деңгээлде пайдалуу? Элге эми эл күйбөйт. Анан айыл жергесинде баягы келиндер, кыз келиндер бар. Бир иш баштайбыз деп неметип, анан биз оңойлотуп ошол мисалы 100 000 алып, өзүнчө бир иш баштаса болот да. Ошо элге неметип, анан элдердин мындай кыргыз оймолорун 100 000 менен кайра тармактык маркетинг кылып бизнес ачып алса болот дейсизби? Жок, өзүнө керектүү, мисалы магазин ачып алса деле болот, же бир базарга чыгып, же анан кийин элдерди дагы мындай неме болуп атат да, бизде кыргыз оймолорун өнүктүрүү, анан элдери бири-бири менен сүйлөшүп, ошол бүт эл өзү звонок кылып бизгечи жакшы кылыпсыңар, биз мисалы Баткен менен көлдүктөр сүйлөшүп, ушу биз кыргыздын немесин көтөрөйлү депчи. Арфмге жазылуу үчүн Кыргызстанда болгондо 700 сом менен жазылат. Постоянно бизде акция жүрүп турат. Если акция убагында жазылса, анда бекер жазылат. Көбүнчө Арфмге иштеш үчүн подарка алыш үчүн келет да адамдар, белек.
аксессуарларды ар дайым компания белекке берип турат. Сумка, чемодан, ноутбук, телефон сыяктуу. Келгендерге. Анда шарты бар. Адам 2 адам чакырса, 3 адам чакырса, ал адамдар өзү үчүн косметика алса, өзүнө белек берет. Ошол белектерди алыш үчүн компанияга адамдарды көбүрөөк чакырышат да. Демек белекке жетиш үчүн аркасынан адамдарды чакырып, анан ал жактын продукциясын өткөрүшөт. Ал адамдарды өзү үчүн алат, косметикаларды өзү үчүн алат да. Мисалы, туш, помада көбүнчө кыз келиндерге. Жакшы, келиңиз. Сейф бизнес өзү которулушу безопасный, коопсуздук жана коркунучу жок бизнес деп которулат. Эң сонун эң жакшы айырмасы бул компания Кыргызстандан ачылган, Кыргызстандан өнүккөн, чынында экономикасын көтөрчү, элибизге жардам берчү, жакшы финансовый жактан доход берчү компаниялардын биринчилерден болуп кетет азыркы учурда Кыргызстандын ичинде. Кире ыкмалары бизде регистрация компанияга кириш үчүн 1000 сом турат. Өмүрүңдө бир жолу төлөйсүң ошол 1000 сомго. Регистрация кылган 1000 сом. Компанияга жазылып консультант деген статуска ээ болуш үчүн 1000 сомду өмүрүңүздө бир жолу төлөйсүздөр дагы, ал суммага полностью керектүү куралдар берилет. Каталог, маркетинг план, блокнот, ежедневник, эң маанилүү дисконтный карта, внутренний паспорт. 15 000 сом боюнча биз ага өзүбүзгө керектүү товар нерселерди алабыз, каалаганыбызча. Төлөй койсо болобу? Төлөй койсо 15 000 сом төлөй эле 1000 сомго эле иштейм деп кирип эле катталып эле анан 15 000 сом төлөй койсо болобу? Акча табыш үчүн компанияга товар оборот жүрүп туруш керек. Башка компаниялардын айырмасы эмнеде? Если ал жакта ай сайын товар оборот жана бал топтоо керек болсо, бизде өмүрүбүздө бир жолу 15 000ге соода кылып коебуз дагы, керектүү крем, шампунь, порошок өзүбүзгө керектүүнү алабыз дагы. Ошонун артынан компанияда товар оборот жүрүп, жакшы доходко чыгабыз. Аркасынан да адамдарды алып келиш керек, Конечно, если сен акча табам десең, биз эмне кылабыз? Мен колдонгон парфюмду, мен колдонгон кремди, шампуньду мен жакын курбуларыма, досторума сунуштайм дагы. Ошону сунуштап өткөзгөн үчүн компания мага жакшы доход төлөп берет. Жакшы, келиңиз, тармактык маркетинг канчалык деңгээлде биздин коомчулук үчүн, эл үчүн пайдалуу же кооптуу? Бул сет бизнес өзү эң биринчи жылдары Америкада ишке ашырылган. 1880 жылдары Америка Кошмо Штаттарында Американын базар рыногуна кире албай калган товарлар, ошолорду болсо сет бизнес ошол өндүрүлгөн товарларды сатуу үчүн булар ушундай сет бизнести ойлоп табышкан. Эң биринчи основном сет бизнестегилердин көбү эмнелерди сатышат. Булар дарыларды, саат же болбосо мыло моющий, адамга керектүү нерселер. Себеби бул продукция өтүмү бат болот, элдер көп колдонулат. Так, андан тышкары сейф бизнеске кириш үчүн 15 000 сом акча берет. Андан кийин бир кишини жастырып киргенден кийин ошол сейф бизнесте 4 000 сом акча берет. Ошол эле 15 000 сомго сиздер ала турган товарды башка жактардан, магазиндерден сиздер арзан алсаңыздар болот. Бул биринчиден. Экинчиден, бул сейф бизнестин эң биринчи максаты канча болот? Үчүн кымбат дебейсизби? Бул именно компания деп аталган. Мисалы, эмне үчүн бир киши экинчи кишини чакырат, үчүнчү кишиден, төртүнчү, бешинчи кишиден өтөт. Мисалы, ала турган нерсе бир мисалы, гречка деп коелук. Ошол гречка өзү базарда 50 сом тура турган болсо, бул эмелерде, компанияларда ошол 80 сом или 90 сом болуш керек. Себеби кымбаттатуу. Себеби ошону сатып берген ортомчу адам сатып берген үчүн акча табат. Мунун эң жогорку максаты ошондой. Эми ачык эле айтайын, айрым бир диндеги мен көргөн, мен таанаган адамдар деле баягы намаз окуганы деле, дин жолунда жүргөнү деле айрым учурда ушул көрүп калам. Ушул тармактык маркетингде иштеп жүргөндөрдүн. Анан айтсак, албетте көпчүлүгү Чубак ажынын сөзүнө карманып атышат. Бул деген арам деп да айтылган эмес, адал деп да айтылган эмес депчи. Деги эле ушул тармактык бизнес динде адалбы, арамбы деген суроо. Туура айтасыз, бул жакта кээ бир адамдар намаз окуп, динди тутунуп, бирок ушул тармакта дагы иштегендер бар. Себеби билбеши да мүмкүн. Анткени товар шампуньда же болбосо ошол продукцияда, ошол сетевой маркетингде сатылып аткан арам болбошу мүмкүн. Бирок ошону табуу, ошону сатуу жолунда күмөн же болбосо мындай арам жолу менен болушу ыктымал да. Себеби ушул сетевой маркетинг же болбосо тармактык маркетинг
бир 10го жакын себеби үчүн бул ушул тармакты иштегенге болбойт. Себеп 10 тармагын айтып бердиңиз. 10 тармагы мисалы сиз биринчи эле баштаганда ошол компания кайсы бир компанияга келсеңиз, сиз келесиз дагы мына азыр сөз айтылды, сатып алыш үчүн же болбосо кириш үчүн ушу компанияга акча төлөш керек. Кайында гана кызмат болбосун, сиз мисалы өкмөттүк кызматка бардыңыз, ошондо сиз жумушка кирбестен туруп бере турган акчанын өкүмү эмне? Бул парабы? Эгер бере турган болсок, мен кызматка барып отурайын деп атам, бул пара болобу? Же болбосо кызмат акыбы? Ошону такташ керек. Экинчиден, ошону алып атканда, кирип атканда, сиз компания үчүн кимсиз? Кардар элесизби? Же анын ишчисизби? Кимисиз? Ал жерде компания так айтыш керек. Эгер сен анын ишчиси боло турган болсоң, анда келишим акы менен киресиң дагы, саат 9-дан 5-ке чейин, 6-га чейин сен иштейсиң. Сен кызматын көргөзүлөт. Так. Сен муну ишти кыласың. Ошол эле учурда мен ошону иштейм дагы же сатам, бул жерде так аныкташыбыз керек. Бул ушул да бир, бул экинчиси, үчүнчүсү далдалчы. Туурабы? Булар далдалчы деген жанакы ордомчу, мисалы үчүн бирөөнү тартып келет да. Ошону дагы так билдириш керек. Бул жерде далдалчы болуш үчүн акча берүүнүн кереги жок да. Эгер кызыккан компания боло турган болсо, ал айтыш керек. Сенин алып келесиң, кызматың ошо алып келген үчүн сага төлөп беребиз. Бул жерде кандай болот? Сетевой компанияда сен ошол эле учурда кардарсың, ошол эле учурда далдалчысың, бардыгын кыла бересиң да. Анан ошол эле учурда кээ бир компаниялар айтат, сен биздин компаньонсуң дагы деп коет. Ошондой эле бул компанияда иштегенде азарт бар, кумар бар. Акчанын аркасынан койт, Албетте. Себеби бул компанияларда билесиздер, тренингдер өтөт. Мындай топ-топ болуп өткөзөт, чоң жыйындарды өткөзөт. Чоң жыйындарда келип, мына бул Асан мынча жыл иштеп, Мерс алды, Мерседес алды, үй салды, карагылачы дейт. Адам затынын өзүнүн мындай психологиясында акчага болгон, байлыкка болгон кызыгуу ар бир адамда бар. Бар бул. Аны эч ким тана албайт. Анан адам ушундай бериле баштайт да, мен ошого жетем дейт. Бирок ага чандаганда адамдар эле жетишет да. Себеби мында деле, компанияда деле баскычтар бар, билесиздер. Ар бир компанияда булардын баскычтары бар. Бул жерде ким пайда табат? Ошол директорский орундарда отургандар гана табат. Негиздөөчүлөр табат ошону баштагандар. Ал эми ылдыйкы жүргөндөр бир аз иштейт, канчалык деңгээлде иштейт, бирок чарчайт, анан кетет. Анын пайдасын ким алды? Ошондой эле акча бул жерде айтып атпайбы, ошол проценттен беребиз, товар обороттон беребиз дейт. Балким бул жерде биз айткан жанакы риба деп коебуз, жана сүткорлук болушу ыктымал. Биз пайызга акча алат да, ошондой болушу ыктымал. Ошондой эле бааны бул жерде азыр айтылып кетти, бааны жогорулатылган өтө кымбат баада сатуу. Мисалы үчүн кандай гана товар болбосун, анын аналогу бар болот да. Шампунь болот, эмне болот, аналог бар. Анын аналогу арзаныраак болушу мүмкүн. Бирок бул жерде ушундай мактап, жактап, апыртып, ушундай өтө деңгээлге чыгарышат. Бул эми элди бир алдоо болот да. Себеби кээ бир нерселер бар, өзүнүн базардагы баасы, жосо компанияда чыгарылган баасы арзан. Сен сөзүңдө ыктымал деген сөздөр бул тастыкталбаган сөздөр болуп атат да. Сен ыктымалдан көрөк ошо нерсенин өзүн даана айтып берсең, элдер даана түшүнөт эле. Мен ойлойм, ушундай даана айтылбаган сөздөр үчүн биздин элдерибиз кыйналып, чайналып атат. Ушу сен даана айта албагандыктан көп кишилер ошо мен сага айтпайм, бирок макал бар, чала молдо дин бузат деген. Көр
билимчилерден көрбөй билбей туруп ошонун такта билимине изилдеп жетпей туруп такталбаган нерселерди айткан үчүн адамдар чайналып калып атат. Ошон үчүн мен сенен суранат элем, ушу сетевой маркетинг боюнча так билип алсаң анан сүйлөсөң жакшы болот. Биз так эле айтабыз, бул сетевой маркетингде, тармактык маркетингде иштеген такыр болбойт. Бул мен айтып атам, сода бул 1800 канчанчы жыл эле чыкты деп атпайбы? Динде, шариатта ар бир нерсеге сөзсүз чечими болот, өкүмү болот. Пайгамбарыбыздын айткан хадиси бар. Мисалы үчүн пайгамбарыбыз бир содада эки соданын болушунан тыйган. Ошондой эле Алла Таала Куран Керимде айткан, силер башка бирөөлөрдүн мал мүлкүн ыраазычылыгы жок эле жегеңер болбойт деп. Алдамчылык бар. Жакшы. Көз боемочулук бар. Кошумча сизге 1 минут, кошумча суроо берейин, сизге муфтияттан атайын адал же арам деп чечим чыкканбы ошол нерсеге? Биз азыр коомчулукта ушундай каптап кетти. Мына азыр айтабыз, айылга чейин кетти, жанагы оймо, тиги жууган төшөктүн баарын сатып. Биз ушуга өзүбүздүн жакында расмий чечимибизди чыгарабыз. Чыга элек бирок, Чыга элек. Келиңиз, тилек кийинки суроону бере бериңиз. Микрофонду узатпаңыздар. Биз мындай ооз-2 айтып түшүндүрүп атабыз. Жакшы. Бул жерден биз акча пирамидасы менен товар пирамидасын салыштырбаш керек да. Анткени товар бул жерде оборот болуп атат да. Товар оборот да. Бул мен бул жерге мен дагы буга чейин сураштырып келгенмин. Жөн келип калган жокпуз да. Сураштырганда сен эгер 3-чү кишиден акча алсаң, ачка эчтеке тиешиң жок. Аны чакырып келген жоксуң. Ошондо дин жагына болбойт деген сөздү мен баягы билемин да. Андыктан бул үстел алып, мен мисалы үчүн астындагы мырза, мен алып келген мырза, азыр Египетте эс алып жүрөт да. Мен биякта жүрөмүн. Муну менен мен сизди айткым келип атат. Астындагылар менден ашып көбүрөөк акча табып атат. Мен үстүндөгү азыраак табып атат. Бул суроого мындай деп жооп берет элем да. Өзү сиздер адамдарды чакыртып келип атасыздар да. Сет бизнесте эң башкы турган адам 4-5. Бизнес өзү бардык бизнес ылдыйдан өйдө көздөй кетет. Сиздердики уже башы түптөлгөн, дайындалган өйдөдөн ылдый көздөй түшөт. Бул биринчиден. Экинчиден эми сиздер айтып атасыздар жанакы 3-чү, 4-чү киши албай калат депчи. То есть 3-чү, 4-чү кишиден алган акча арам болуп калат деп атат. Болбойт. Бул арам болот да. Эмнеге тиешеси жок? Мисалы, менде именно сейф бизнестики кечээ күнү мен атайын сиздердин өкүлүңүздөрдү чакыртып алып келип, сиздердин графиңиздер менен турат мына жерде. Мына жерде эң биринчи чакырылган адам 4000 сом алат. Андан кийинки 6000 сом алат, 8000, 10000, 12, андан кийинкилер болсо 12000ден алат дагы, бардыгы биригип 120000 алат. Булар иштеген үчүн бул биринчи турган адам акча табып атат да, 2 киши. Башында айтып кетти, сиздер бул жакта товарды кымбат алып атасыңар, ага дал келбейт деп. Антип айта албайбыз. Сиз да айта албайсыз, анткени продукциянын составын, производствосын, эмнеден эмнеге жардам берет сиз билбейсиз. Негизи эле ар бир сетевой компаниянын товары эң сапаттуу, эксклюзивдүү, жогорку деңгээлде международный стандартка жооп берип чыккан үчүн дүйнө жүзүнө чыгып өнүгүп атат. Мисалы үчүн кичинекей производство чыккан моломоющий средстволор дүйнө жүзүнө чыга албайт, анткени ал стандартка жооп бере албайт. Биздикилер түптөлүп, чынында Америкадан ошол 2008 жылдары эле сетевой маркетинг чыгып, ошондон бери ошол продукциянын сапаты, стандарты кармалып сакталып кетет. Сетке эч качан жөнөкөй начар продукция, арзан продукция чыга албайт эч качан. Бул жерде маркетинг план боюнча да үстүндөгүлөр ала берет дегендей. Байкебиз да айтып кетти, баары ошондой ийгиликке, миллион жакшы акчаларга жете албайт дейт. Чынында, анткени мыктылардын мыктылары ошого чыдаган, ошого алып кетем, ошого жетем деген адамдар барат. Башка тармак бизнести карасак деле, базарда болобу, содада болобу, частный бизнести, кафени алып кетеби, конкуренцияга чыдаган, маркетингди жакшы билген, клиенттерди, кардарларды алып кеткен адамдар бизнесмен болуп чыгып атат. Конкуренция деген бар. Адам менен атайын келишим түзөсүңөрбү кагаз түрүндө? Компания договор түзүлөт. Канча жылга деп түзүлөт?
кандай дейсиз? Канча жылга, канча убакытка деп түзүлөт? Караңыздар, бул трудовой бул тал келеби? Туптуура, бул трудовой договор эмес, анткени биз деген ишкерлерди зарплата төлөп наемный жумуш кылып албайбыз. Бул жакта договор түзүлөт, я клиент потребитель деп компанияда, анткени ал алган суммасына өзүнө керектүү товарды гана алып атат. И ошол договордо жазылып турат. Сен алган продукцияны жактырып, бирөөгө сунуштаган болсоң, компания тарабынан сага вознаграждение төлөнөт. Балким эгерде бир товар алдыңыз дейли, мен алдым балким иштеп сизден, анан мен аркаман кишини киргиздим. Эгерде ошол товар аркылуу бул жактагы киши жабыркай турган болсо ким жооп берет? Кантип жабыркайт ошондо? Балким эгерде аллергия болуп кетиши мүмкүн, же бирдем болуп кетсин да, Кудай сактасын. Бирок ким жооп берет? Туура, караңыздар. Биринчиден косметика уже бүт тарабынан стандартизациядан GMP стандарт, ISO стандарт бүт жактан өткөн. Бардыгы жакшы, бирок аман өттү. Кыргызстандын гон стандартынан да өттү, ошондуктан бул жакка сатыкка чыгып атат. Демек, ал составы бүт бары аллергия, мындай кандайча айтсам, составы жогорку сапаттан деп билинет. Жакшы дейли, балким деп атам. Балким болуп кетсе ким жооп берет? Хорошо, сизге суроо бергим келет, сиз Народныйга бардыңыз, жок, Ocean Gold же Head and Shoulders алдыңыз, ошондон сизге аллергия болду, ким жооп берет? Жок, мен жооп бергенде бул жерде продукциянын главный өндүрүшүнө деп койушкан мүмкүн да. Бирок мен келип атам, мен ошол адамды эчиткилегенде ал менден көрүшү мүмкүн. Мен силерден алдым дейм, анан орто жолдо договор жок болсо кандай болот? Биринчиден сизден көрбөйт, анткени бул деген компания өзү компаниядан келип алып атат, туурабы? Сиз сунуштадыңыз. Мага жаккан шампунь. Сен чакырдың деши мүмкүн. Карабайсызбы? Мага жаккан шампунь сизге жакпай калышы мүмкүн. Анткени ар бирөөнүн өзүнүн тип кожи болот, тип волос болот. Демек жоопкерчилик жок. Анткени главное сапат жактан бизде бүт документтер бар, составы жакшы, көпчүлүк алат. Индивидуально, мисалы үчүн 1000ге бир случай же 100 миңге бир случай аллергия чыгып калса, соответственно, ал мен кандай чечим кабыл алам? Бул продукция мен кожома же мен чачыма дал келбейт деген өзүмө чечим кабыл алам. Силерге дал келбей турбайбы деп качып кетесиңерби? Эмнеге качып кетет? Эч ким качпайт. Башка продукция менен колдонуп кете берет и все. Жок, эми сиз колдон деп балким ооруп калды. Силердин компания аркылуу алып атат, ошо Safe Business аркылуу. Ким жооп берет? Көрдүңөрбү, договор орто жолдо жок. Бул чоң минус. Келиңиздер, бул жакка суроону микрофон узаткыла. Биз ошо Москвада иштейбиз да, анан налог төлөйбүз, кадимкидей мамлекеттик договордо. Барбы кагаз түрүндө? Кагаз түрүндө, бүт кагаз түрүндө болот, мамлекеттик деңгээлде. Анан эгерде жанагынтип сен суроо бергендей болуп калса, эме 90 күнгө гарантия, обратно кадимкидей алат өздөрү. Кайра. Акчаңды полный кайра кайтарып берет. Келиңиз, Арифлейм, силердики кандай? Бизде да келишим түзүлөт компания менен. Если аллергия кагаз түрүндө, юридикалык. Если аллергия болуп какой-то бир нерсе берсе, аны компания жооп берет. Кайра бизде 90 күндө эмес, 3 күндө эле уже товарды өзүнө обратно алып, акчасын кайтарып берет. Төшөктөрдөчү деп коеюн. Бизде мындай, бизде базардын баасында эле да. Баягы Булгайка айтпады, булар кымбатыраак сатат депчи. Базардан деле алып барса, ошол сенак алат да, күйбөйт. Артынан адам жазып, ушундай арам болуп. Эми күйбөсө, эл главный күйбөсө, бизде экинчи этапта уже өзүнүн акчасы чыгып атат. Анан биз айтабыз, эми ошо бизге реклама кылып, жардамдашкан үчүн бизге түшкөн пайдадан силерге бөлүшүп, подарка беребиз деп жер төшөктөрчү. Ошол бизде зыян тартпайт, эч ким күйбөйт. Алган немелерин качествосунан деле неметпейт да. Ошондой. Жакшы. Келиңиз, Бактияр байке, дагы бир маселе келип чыгат. Мисалы ошол адал арам деген нерсе келгенде бул жерде айтып атышпайбы? Бул бизде акчаны жөн эле алып койгон жокпуз, ордуна булар товар алып атпайбы депчи? Сапаттуу товар алып атат дейт. Бирок ошол эле учурда кандайдыр бир деңгээлде кымбат сатылгандыгы үчүн арам болуп калып атат деп атпайсыздарбы? Анан бирок буга чейин эле кээ бир айтып калат, жана Ислам банкка такалып калышат да. Булчу алардан деле товарды алып атпайбызбы дагы, төлөп атпайбызбы деген маселе келип калат да. Айырмасы бар да, себеби ошол ислам принциби менен саткан кайсы гана ишкана болбосун, алар мындай сатат да, сиз келдиңиз, акчаңыз жок. Ошол товарды аласыз, мөөнөтүн узартылган убакка аласыз, анан бөлүп сатасыз. Мисалы телефон 5000 турган болсо, азыркы нак баасы мөөнөтүн узартып сатканда 7000ге чейин чыгышы мүмкүн. Сиз эмнени бияктан табасыз? Сиз убакыттан пайда табасыз. Ал болсо сизге ошол наркын көтөрүп саткан үчүн табат. Ал эми бул тармактык маркетингде сода саттык менен эле бүтпөй атат да. Себеби кандай гана сода болбосун, мисалы үчүн, сиз буюмуңузду сатасыз, ал болсо буюмун алат. Эки жактын пайда көрүш керек. Ушу менен токтош керек. Бирок ошо сатып аткан адам
дагы бир нерче кандай бир шарттарды койгону туура эмес. Сен мага кардар тартып келесиң, же болбосо сен ай сайын эми менден товар алып турасың. Бул талап кылынбайт мындай соодада. Өтө тез байып кетесиңер деп сунуштайт го ушул тармактагыларчы, же эле тармактык маркетингдегилердин бардыгыларчы тез байыгың келеби, анда мага WhatsAppка жаз дегендей болчу. Жогорку деңгээлде сиздердики тез байыганы канчалык деңгээлде жетет? Канча миңдеген акчаны табат, же болбосо кандай тепкичке чейин жетет ушул жерде айтабы? Биринчиден, айтканыңыз туура, көптөгөн адамдар айтат, биздин компания келсе тезирээк байып кетсе болот, же болбосо бат-баттан ошол деңгээлдер ашып кетсе болот дейт. Бул чындыгын айтканда бир жагынан караганда рекламасы болуп кетет ал жактачы. Рекламасы бул айтыш керек ачыгынан бул рекламасы болуп кетет албетте. Ар бир компаниянын өкүлүнүн белгилүү бир эмгеги бар. Кээ бирөөсүнүн 1 жыл болушу мүмкүн, кээ бирөөсүнүн 2 жыл, 2 ай, 3 ай. Бул эмгектенген убактына жараша, эмгегине жараша көтөрүлүп кетиши мүмкүн бул жакта. Айтып кеткендей эле, бул убактына жараша болот бул жакта. Мен айта албайм, сен келесиң сразу байып кетесиң бул жакта. Эч кандай бул жактачы. Айта албайм. Эң жогорку мындай. Ошо боюнча да сөз болду. Сетевой маркетингдин правиласы боюнча, конечно, ошол компанияны ачкан адам албетте, компанияны ачкан адам, либо компаниянын башына келген адамдар, астынан келген адамдарга караганда көбүрөөк акча табышы мүмкүн. Бирок ар бир компаниянын условиясына жараша, астынан келгендер да ошолорду ашып, либо ошол деңгээлге көтөрүлүп калышы мүмкүн бул жакта. Сейп бизнес компаниясынын маркетинг планын билгендер болсо, директор деген статуска жеткен. Азыр учурда канча айлык аласыз? Канчалык деңгээлде? Бул менин командам менен иштегениме жана ошондой эле жүргүзгөн товар оборотко жараша өзгөрөт. Ошол эми акырт калганыңыз эң чоң суммасы канча болду? Бул почти 1 000 доллар тегерегинде. Өтө тез байып кетесиң. Үйдө отуруп эле баардыгы жайында болуп калат деди. Эмне пайда таптыңыз ушул жумушка киргене? Өзүңүз айтмакчы, күнүмдүк тиричиликте колдонулган эле продукцияларга ыраазы болуппу же? Ошого деле ыраазы болуп, бала чакам ден соолугу, тазалыгы, ден соолук таптык. Анан экинчиден биз көп эле жыл болду бул жакта баягы башында билбей эле жүргөнбүз да, алып коюп эле, анан кийин баягы жана тез эле байып кетесиң деген сөздү да укпаптырбыз негизи өзүбүз да. Колдонгула деген нерсени гана да. Эми аны кээ бирлери бар да, мындай шыктуу, мындай сата коем, минте коем депчи. Чеберлер жаза калат дейсизби? Мен өзүм договор түзгөндө эле айткам, ушинтип мага келип айттыңар. Мен ушу силердей болуп бирөөгө барып айтпайм деп договор түзгөм. Мен алам товарын. Эмне айттыңыз жанда эфирдин алдында? Депчи. Андан бери мен иштеп атпаймынбы бул жактачы, уже официальный иште, официальный налог төгүп дегендейчи. Дал ушул эфир туурасында биз сурамжылоо жүргүзүп көргөнбүз. Азыр ошону көрөлүчү, анан маекти улантабыз. Чакырышат, бирок алар как пирамидада. Биринин астынан бири болуш керек. Ошо иштеп көргөн эмесмин. Иштеп көргөндөр бар, в принципе, можно. Сетевой маркетингти укканмын. Бирок мага жакпайт ошол нерсе. Себеп, например, каалаган адам бар. Ага киргенден кийин бирөөнү жазыш керек, анан тигинтиш керек, мынтиш керек дейт. Ошонусу мага жакпайт, например. Если только это начало, то можно. А если уже там пирамида очень-очень большая, то вряд ли что-то полезное будет. Хотя если это как Oriflame или Avon, например, или Amway, это всегда полезно. Негизи мындай маалыматым бар, бирок чакырышкан, барган эмесмин. Себеби эмнегедир көңүлүм тарткан эмес ал жака. Ишенесизби нерсе? Көп деле ишене бербейм. Чакырышат көп эле жерге. Фохо, Ипар, Amway, да, баргам. Кандай экен? Канча пайда таптыңызбы? Amwayдин продукциясы жагат да магачы, анан бирок мындай эл чакырып мындай иштебейм да. Ишене бербейм. Ишенбейсиз да? Жок, барганда эмесин түшүнбөйм, ал эмне экенин да биле албайм. Ошо түшүнүгүм да жок. Жок, бирок айтышкан эме сетевой маркетинг калп айтышат, анан жумуш эметишет, бирок айлыгыңды бересиз, анамына бересиз деп туруп аягында сен банкрот кылып анан бир нерсе кылып чыгарып салышат деген не билем ат. Бардыгы ар бир адам өзүн ойлойт, ар бир адам өзүн жакшы жашасам экен, жакшы болсом экен дейт. Бирок коомчулуктун жалпы мамлекеттик деңгээлде алып карап көрөлүчү, мамлекет үчүн эмнеси пайдалуу? Ар бир налог төлөйбүз, как положено, баягы бардык мамлекеттик тарабынан ООО ачканбыз, өзүбүздүн кызыбыздын артынан ООО сатат деп. Ошо боюнча налог төлөйбүз, бардыгы законный, магазиндер ачылган, народный сыяктуу эле жана фрунзе сыяктуу эле тележка сүйрөп киресиң, очередке турасың, кээ бир продукция үчүн 2 саат очередке туруп калышы мүмкүн. Анан продукциясы жакшы үчүн ошондой болот. Анан ошо жактан алган акчаларыбыз, мисалы биз $1000 жогору, кыздар айткандай $2000, $3000 чейин айлыкты көрүп аттык, бирок биз
ошол айлыктарды Кыргызстанга алып келип, ушу Кыргызстандан пайдаланып Кыргызстанга салып аттык. Ушу жакты баары бир ошол тапкан акчабыз ушу Кыргызстан үчүн кетип атты. Анткени биз ушу жакта үйүбүз, мекенибиз ушу жакта болгондуктан үй салабыз бул жака келип соода кылабыз. Кыргызстан үчүн өтө эле пайда келтирип аттык. Мен да ошого кошуламын. Чынында ар бир сетевой компания закондук түрдө иштегенге аракет кылат. Демек, налогторду төлөйт ар дайым, ай сайын. Бул деле биздин казнабызга, биздин экономикабызга эң чоң жакшы салым, постоянный да, стабильный. Анан бул жакта дагы жумуш менен да камсыз кылабыз. Анткени сетевой маркетингде адамды тандабайт. Образование болуш керек, диплом болуш керек, жашка карайбыз. 18 жаштан жогору же болбосо жогорку билим, кызыл диплом болуш керек дегендей, ар бир адам студенттен баштап кары кишиге чейин 70-80ге чейин болсо дагы иштегиси келсе, каалоо тилеги менен өзүнө жакшы акча тапса болот. Элдерге да жакшы, мамлекетибизге да чоң салым. Тармактык маркетингдер биздин ошо Кыргызстандын ичинде жасалбай эле да. Анан бренд үчүн кылынган жок. Түшүнүп атасыз да? Мисалы үчүн бизде кыргызстандык бренд компаниялар бар да, мисалы Шоро окшогон. Мындай эмес бул. Бул жакта мындай ушундай компания боло турган болсо, ушундай компания боло турганбыз, мисалы ошо Шоро сыяктуу бренд бул дүйнөлүк деңгээлге чыгарса болот да. Анан эгер ушул азыр айтылып аткан ошол компанияны түптөп бир завод ачса мисалы үчүн, анда бир айтат элек, ана чындап эле биздин экономикабыз үчүн, биздин жарандар үчүн кызмат көрөт, пайда алып келип атат деп. Ал эми бул продукциялар сырттан жасалып келет да. Кайра кыргыздар сатып берет. Кыргыздарга сатып берет. Аталган теманы биз социалдык тармактарга жайгаштырганыбызда ар кандай ой пикирлер, сунуштар, суроолор, жооптор болду. Ал тургай талаш тартыштар да болду. Мына ошолордун айрымдарын биз бүгүнкү студиядагы конокторго окуп беребиз жана суроолорду узатабыз. Бул жөн гана карапайым элдерди алдаштын жолу дейт. Канчалык деңгээлде? Бул 99% болуш керек. Биринчиден бул сетевой маркетинг же башка эмне эле сиздердики? Faber, Arflame ошолордун баары тең башка чет мамлекеттен келет. Бизге өзүбүзгө налог түшүшү мүмкүнбү, мүмкүн эмеспи билбейм. Бул үчүн бизде именно государстводо дагы сет бизнестер боюнча мыйзам иштелип чыккан эмес. Экинчиден, азыр дүйнөдө 140 мамлекет сет бизнестер менен иштесе, Сингапур, Шотландия, Швейцария, Япония, Кувейт шаарлары, булар болсо уже ошолорду сет бизнестер менен иштегендерге болсо эме кылып койгон, чектөө киргизип койгон. Анан биздеги башка чет мамлекеттен келген сет бизнестердин бардыгы тең биздин экономикабыздын ички дүң базарыбызга туура келбейт. Себеби бардыгы тең $200 өйдө же 15 000 сом же 21 000 сом же 10 000 сомдон өйдө жазылыш керек. Жакшынакай эле иштеп жатабыз деген экен бирөө. Ошол эле учурда бул пирамидада башындагылар үчүн жакшы, ал эми ортосундагы менен аягындагыларга кыйыныраак болуп калат деген ой пикирди айтышкан экен. Бул деген сүткорлук дейт. Ошол эле учурда бир күнү бир тууган урук достору менен бул касташканга алып келет дейт. Дагы бирөө жазган экен, бул жөн эле убактылуу нерсе, бир күнү барып соттошот сөзсүз түрдө деген экен. Билесиздер, атактуулар көбүрөөк соттошот ошо тармактык бизнес боюнча. Андан кийинкиси, бул жерде бир медик баланын жазганы бар. Мен ушуларга таң калам, дарыларды сатышат, медициналык билими жок эле, кантип элге түшүндүрүп сатып атышат билбейм, составын билишпей деген экен. Эң аяккысы 100 000 сом алат, ошону менен токтойт деген рекламаны окудум эле. 100 000 сом алгандар болдубу? 100 000 сомго азырынча жете элек, 12 000 сом алгандар бар. Анан мен ошол неме боюнча айтайын. Мисалы биздин азыркы оюбуз мындай пландарыбыз бар да, Кудай буйруп өнүксө ошол Кыргызстанга чоң завод куруп, анан баягы жүн иштетүү, баягы неме бар го, ошодон кийиз жасапчы, элдерге ошолор менен берсек деп, анан баягы бизде баягы банктан кредит алышат го. Анан көптөгөн элдер ошодон кыйналып калат го төлөгөндөнчү. Анан өз жолдошум экөөбүз ачканбыз да, Сыдыков Нурлебек экөөбүз отуруп алып анан сүйлөштүк да, ошо элдерге мындай жардам катарында акчабыз көбөйсө берсек деп планда болуп эч кимге айткан эмеспиз да. Проценти жок бересиң. Проценти жок кылып берсек деп, анан ошону неметип атсак эле бир күн бирөө звонок кылып, ушул кыргыз оймолор 3%тен кредит берип атыпсыңар го дейт. Анан биздин түшүбүздөгүнү булар уже билип калыптыр депчи өзүбүзчө.
ушундай элдерге пайда келтирсек деген неме. Ушул убакка чейин кандай пайда таптыңыздар дейт, келиңиздер. Директордон сурайлычы, Арифлеймдикинен. Көп эле пайда таптым, жакшы эле. Өзүмдүн келечекте койгон максатымы издеп жүргөнмүн. Ошону Арифлейм компаниядан таптым. Эч кандай директорлук болобу? Директор, доходу. Ушул Арифлейм боюнча сизге бир кошумча суроо атайын. Кандайдыр бир деңгээлде даражага жеткенде өзүнүн тобун дейинчи, аркаңыздагы адамдардын баардыгын үйрөтүп бүткөндөн кийин сиз чыгып кетет экенсиз дагы, ошону менен өмүр бою сизге 50 000 сом айлык пенсия болуп чыга берет экен, чындыкпы? Бул өмүр бою эмес. Мураска да калтырса болот баласына, бирок чыгып кетет деген нерсе жок ал жерде. Арифлеймде өзүнүн даражалары бар, уровеньдерде. Уровеньге жеткенден кийин, мисалы, бриллиантовый директор деген бар. Бриллиантовый директордон баштап чыгып кетпейт. Өзүнүн личный товарообороты болуп турса, акча чыгып тура берет. Ал үчүн команданы түптөп команда менен иштейт да. Ал командасы дагы акчасыз калбайт. Ал акча иштейт, өзү үчүн иштейт дагы. И директорлордон бонус бөлүнүп турат. Сиз азыркы учурда канча жылдан бери же айдан бери иштеп келе жатасыз? Жана бул компания мен билишимче, мен туула элек кезимде бар болчу да бул компания. Анан дагы канча жылга чейин ушул компания менен иштемексиз? Мен жеке оюм. Компания Арифлейм ачылганда быйыл 52 жыл болду. Дүйнөдө 72 мамлекет менен иштешет. Эч кандай товары $100 кымбат эмес. Ош базардагыдай эле продукциясы ценасы бирдей. Бирок качествосуна жооп берет. Если Арифлеймдин качествосундагы товарды карасаңар, Франциянын Ифраше деген магазини бар. Ал жерде Арифлеймдики 200 сом болсо, Ифрашеники $100 кымбат турат, бирок качествосу бирдей жооп бере алат да. Мен иштегениме уже 2 жыл болду. Акыркы 1 жылдан бери Кыргызстанда жүрөм. Өзүм негизи Москвада иштегенмин. 1 жылдан бери Кыргызстанда жөн эле жүрөм. Бирок командам бар Москвада. Ошо директорлук доходумду алып атамын. Сет тармакка адамдар кирип атышат да. Бул киргени жакшыбы же жаманбы? Ал мен бул жака кирбей мамлекет тарабында иштеп жүргөндөр да бар да. Мамлекет тараптан жумуш көпчүлүк убакта окууну бүтүшөт. Бүткөндөн кийин өзүнүн профессиясы менен иштебей, наоборот, көпчүлүгү чет мамлекетке кетип атышат. Ал багыт боюнча сиздин жеке оюңуз кандай? Сет тармакта бул жакта биринчиден реклама, сиздердики сарафанный реклама болот. Интернетте да мурда жок болгон, радиолордо дагы и башка телеберүүлөрдө дагы. Сиз чакырып келген адамды, чакырып келген адамга жакшы реклама кыласыздар. Ошон үчүн жанакындай 10 кишини, 5 кишини чакырып алып кандайдыр бир чогулуштарды, жыйындарды өткөрөсүздөр. Бир астыңыздардагы болгон ийгиликке жетишкен адамдарды көрсөтөсүздөр, маселен кылып турупчу. Мисалы, ушул адам ушул ийгиликке жеткен деп туруп. Бул биринчиден. Экинчиден, сиздерде көпчүлүк адамдар, кандай адамдар иштешет? Бизде статистика боюнча 2016 жылы чыккан статистикада основном студенттер, анан кийин жумушу жок адамдар, уже жумуш жок болсо иштеш керек да, ошол адамдарга эле бул эме кылган. Сиздердики сетевой бизнесте бул эң биринчи товарды көрсөтөсүздөр, экинчи акчада. Экинчи маселени уже товарды алгандан кийин сиздер акчаны ошо биринчи маселеге коесуздор дагы. Бардык сетевой бизнестерде акчаны көрсөтүп тура бересиздер. 10 киши чакырсаң мынча аласың, 20 кишини чакырсаң мынча аласың деп. Болду, ошол эле. Мен айтайын деген нерсем, бул жакта жанагы мисалы үчүн видеороликти көрдүк. Бул жакта ошо видеороликтеги сөйлөгөн адамдардын көпчүлүгүнүн биринчиси толук түшүнүгү жок. Даже ал жакта болду мындай нерсе, мен жөн эле сетти жактырбайм дегендер болду да. Андай адамдар мисалы үчүн биздин офиске күндө толтура келет, маалыматты либо алат, либо албай эле кетет да. Бул сетевой маркетингби, ооба сетевой маркетинг. Болду, мен жактырбайм. Миллион сом акча тапсаңар да сиздики дейт, рахмат дейбиз, биз ошолорду кетиребиз бул жактан. Экинчиден болсо, любой сетевой компания өзү ачылгандан кийин, эгерде өзүнүн мамлекетинде ачыла турган технология либо лабораториялар жок болсо, какой-то бир мамлекетти тандайт дагы, ошол мамлекет менен бирге бул жакта
договор түзүп иштешип кетет. Ошондой эле көптөгөн компаниялар өзүнүн заводлору башка мамлекеттерде болуп калышы мүмкүн бул жакта. Бирок бир нерсе бар. Эгер ошол мамлекетте завод жок болсо, товар башка мамлекеттен келе турган болсо, ар бир мамлекеттин өзүнүн налог системасы бар да. Какой-то бир процент менен ошол мамлекеттен налогдор төлөнөт. Мисалы үчүн бул жакта башка компания өкүлдөрү да бар. Алардын товарлары киргенде дагы бул жакка сөзсүз түрдө Кыргызстандан кармалат дагы ошол налогдор мамлекетке түшөт бул жактан. Бул сейф бизнестин түбү какта, продукция кактан келет? Биздин компаниянын продукциялары бул Турциянын Анкара шаарынан келет. 2 жыл мурун компаниянын президенти. Мисалы мындай барбы? Мисалы продукция Турциядан келди. Ал жакта да ушундай сейф бизнес бар да, сетевой маркетинг бар. Ал жакта алар да иштейт да. Ооба, продукция Турциядан келди. Продукцияны чыгарып туруп эле силерге береби? Жок, мындай. Иштейт ал жакта да, чынбы? Ал жакта дагы иштейт. Ал жакта уже. Анан эмне Кыргызстандан чыкты деп айтып атасыңар? Жок. Ал жакта мындай нерсе бар, айырмасы. Компания Кыргызстандан ачылган. Эгерде ушул компания ачылбаганда, Турциядан ошол завод менен договор түзүп, товар чыкпайт болчу. Анан экөө Кыргызстандын дагы ошонун дагы аты чыгабы? Биргеликте чыгып атабы? Албетте чыгат ал жакта. Азыркы учурда Анкарадан офис ачылган. Ал жакта иштешет. Түрктөр бар, компания жазып иштегендер, кыргыздар бар, башка улуттун өкүлдөрү бар. Турциядагы компанияңар Кыргызстандын атынанбы? Компания Кыргызстандын адынан презентация өтүлгөн как обычно. Бул кайсы жактын компаниясы, кайсы жактын фирмасы дегенде, компания Сейф бизнес бул Кыргызстандын компаниясы. Эмне деген продукция менен иштейт дегенде, Турциянын Анкара заводунан чыккан продукция. Бирок бир кызыкчылыгы бар. Компания азыр Турцияда иштесе дагы ал жакта, иштегендер өздөрү офис ачып иштеп атат ал жактачы. Продукция Кыргызстанга келип, Кыргызстандагы продукция Турцияга кайра кетип атат. Заводдон прямой бербейт, потому что патент бир гана компанияда бар, ошол үчүн ал жакка берет. Бардыңыздарга суроо. Ошол ачылган компаниянын эмне максаты бар? Мен өзүмдүн эле акчамды санап отура бербестен, мен астында чакырып келген адамдарды көтөрүп, жардам берип, алардын жашоосунун шарттарын өзгөртүп, жакшы доходко чыгаргандан автоматтык түрдө мен көтөрүлөм. Ошондуктан башка бизнеске караганда, частный бизнесте кафенин директору болсо, автомойканын директору болсо, контейнерди кармаган адам болсо, бир эле адам байыйт. Ал өзүн ойлойт, өзүнүн соодасын өткөрөт, өзүнүн акчасын, капчыгын байытат, үй бүлөсүн карайт. Сетевой маркетинг тармакта общий эле, бүт эле компанияларда абсолютно бири-бирибизди көтөрүп, жардам берип, жашоосун өзгөрткөнгө аракет кылабыз. Ошонун түрүнөн өзүбүздүн да жашообуз өзгөрөт. Бул жактан халал адал жакта карап кетсек, соопчулук жумуш деп дагы мен эсептеймин. Анткени мен чакырып келген адам эртесин жашоо шартын өзгөртүп, жакшы ийгиликке жетип, жакшы деңгээлге жетип, толук маалымат алган киши мындайча айтканда туура чечим кабыл алат. Жакшы келиңиз. Мен айтып кетмекмин да, ошол жанагы биз кирип, жанагы иштей албай калып, чыгып кеткенбиз деп атпайбызбы? Ал жерден мен ошол жоопкерге кетейин деп атам. Ал жерден ашказаныбызды өзүбүз бузуп алып, тамакка шылтоологон болуп калабыз да. Анткени бул жер тармактык бизнес бардыгы үчүн да, бирок бардыгы тармактык бизнес үчүн эмес да. Эми сейф бизнестин баягы өзгөчөлүгүн айтып кетиңиз деп атаса, бизде сатуу жок да. Биз пакет көтөрүп, баягы жаман көрүнүп десек болобу, же сатуу жок. Таап келген өзү сатып алып. Бул жерде ооба, товар оборот болуп атат да. Товар оборот болуп атат. Андан сырткары мен башкага айтканда сиздер кандай баягы түшүндүрүп эле деп атпайсыздарбы? Мен башкага ошол Жазира айым айтып кеткендей эле, мен ага жакшылык каалап. Андан сырткары бизге рахматын айтып атышат да. Ошол үчүн биз дагы ушуну тандадык деп айтып кетем. Башкаларда жумуш менен камсыз кылуу дейсиз. Жумуш менен камсыз кылуу, эң башкысы. Ар бир компания, кайсы гана болбосун, ал өзүнүн продукциясын канчалык көбүрөөк сатканга кызыктар да. Баскан турган болуш керек. Сет бизнестерде бул андай эмес да. Көпчүлүк үчүн андай эмес. Ар бир дүкөндө жок ал продукция. Мен эмнеге байланышым керек бирөөгө, бир нерсени алаарында. Алып, мен өзүмдүн муктаждыгымды чече беришим керек. Ушундай өнүгүп баратат ушул тармактык маркетинг. Азыр бир эле товар эмес, азыр услуга, кызматты дагы сатуу ушундай болуп баратат bizde. Ооба. Курстарды жада калса кайрымдуулукту сатуу менен дагы байлашты bizde. Адамдар мына силер мага мынча сомдон кайрымдуулук кылгыла, мынча адамды алып келгиле, силерге мынча акча чыгат. Беребиз. Мындайча айтканда, тармактык маркетингде аябай мындай уялуу деген таптакыр жоголду да. Акча алуу, эптеп мына элден сыгып, чөнтөктөн акчаны чыгаруу болуп баратат. Бул туура эмес да. Биринчиден ар бир жумуш, ар бир бизнес, ар бир адамдын ниетинен
кандай ниет менен баштайт, кандай ой менен баштайт. Адамды ар бирөөнү биз контролдоп, оюн кандай деп айта албайбыз. Биринчиден. Экинчиден, товар оборот сөзсүз түрдө болуш керек. Ар бир сетевой компанияда товар жүргүзүү максат. Бул на самом деле баарында эле абсолютно товар болгон үчүн акча болуп атат, товар болгон үчүн компания өнүгүп атат. Анан сиз дагы айтып кеттиңиз, ошол лишь бы бирөөдөн колдонуш керек деп. Жок, ар бир адам туура иштесе эле ошол деңгээлге акчасына жете алат. Сет бизнесте бул жерде адамдын тандоосуна дагы чектөө киргизип коет. Эгерде ошол эле продукцияларды сет бизнестегилер эмне үчүн мисалы андан башка мыла моющий эмелерде сет бизнестер жок. Алар болсо рекламаларын интернеттерден, сот тармактардан, башка жактардан болсо жакшы рекламалашат. Алар болсо сетевой маркетинг жок эле сатышат. Бул жерде интернеттерде башка баракчаларда жок, сен бул кишини алып келип сен ошону алдыртканга сен мажбурлатасың. Ошол албайм десе да сен ушуну алсаң бетиңе жагат экен, же жакшы уктап каласың, же жакшы көрүп каласың, кожаларың жакшы деген эмелер болот да. Жакшы, келиңиздер. Бул жака суроолорду берели. Келиңиз. Айтышат, жазылганына 1000 сом төлөйсүң депчи. Анан кайра ал адам ошо жазылды 1000 сом берипчи, бирок ал жумуш жакпай калды, кайра ошол акчаны оборот кылып ала алабы өзүнө? Жок, кайтарылбайт. Анткени ал 1000 сомго эмне берилет? Инструменттер, куралдар иштегенге берилет. Жок, ал компанияга жазылды. Условиясы ошондой. Ар бир компания өзүнүн шарты болот. Мисалы үчүн, бул жакта подписка 70 сом болобу, бирөөндө 200 сом болобу? Ошол боюнча мен алдым сизден монучу. Анан мен эртең ойлондум, жок, телевиденияда эле иштей берейинчи деп бардым. Жазира, кечирип койчу, муну алыңыз, мен акчамды бериңиз, мен жол кирем жок дедим. Сиз албайм дейсизби? Сиз мисалы үчүн магазинге барып туруп бир шоколадты алып жеп көрдүңөр, жакпай калды, кайра кайтарып берсеңер болобу? Мен жеп көргөн жокмун, мен муну колдонгон жокмун. Биздин компания шарты боюнча катталдың, чечим кабыл алдың, сени эч ким кыйнаган жок. Ортодогу келишимдин жоктугунан келип чыгып атат ошол нерсе. Ошол келишим болгон үчүн сизде болот атпайбы? Келишим. Бул жерде сиздерге бул предпринимательсиңер. Киргенден кийин силер бизнес место алып атасыздар да. Сиздерге айтып атышат, Дордойдон алган товардан башкача үстүнө бир аз кымбатыраак ал, бирок бизнесиңди башта деп атышат да. Бул жерден туура түшүнүшүңүз керек да. Анткени бул жерде сиздер предприниматель, сиздер бул жерге өзүңүздөргө баягы жоопкерчилик алып атасыздар да. Жоопкерчиликти өзүңүздөргө алгандан кийин договордо турат. Мен бардыгына макулмун, товар оборот кылып, мен бул жерден бизнес баштайм деп. Билип билбей, көрүп көрбөй. Эмне силердин компанияда негизи бериш керек, ойлонуш керек. Бизде компанияда арыз жазасың. Мен сөзүмөн кайттым деп, бирок 30 күндүн ичинде кайра компанияга арыз жазсаң, кайра ошол сенин даже соода кылган товарларыңды өткөрүп коюп туруп, кайра акчасын алсаң болот. Көрдүңүзбү? Эмесин ар бир продукциясын жарымын колдонуп туруп, жарымы жакпай калды, жыты же өңү жакпай калды десең, 90 күнгө чейин сен договоруң турат, ошо эмеде өткөрүп бересиң. Өткөрүп бергенде мындай шарт коет. Сага эмнеси жакпай калды, мага бланка толтуруп бер, мен ошо фирмага отправить этейин. Анткени биздин бир клиентибиз ушунан жабыркады деген суроону коет. Бизде андайлар болгон. Атайын эле көрө албастык кылгандар болгон, бирок ошону толтура албай койгон. Анткени ал жабыркаган эмес да. Көптөгөн адамдар иштебей компанияны жактырып калышы мүмкүн, балким жактырбай калышы мүмкүн. Бул адамдардын өзүнүн ою боюнча бул жакта. Жана ошондой эле маркетолог байкемиз айтып кеткендей эле, ар бир адам кызыкчылыгы үчүн компанияларга тартып калышы мүмкүн. Өзү көтөрүлүш үчүн, либо ал адамдарды келип көтөрүлүш үчүн андай ситуациялар болуп калышы мүмкүн, бул өзүнүн жумушу болгондуктан кийин. Бирок бул жактан теле көрүүчүлөргө да айткым келген нерсе, эгерде бир сетевой компанияда иштегенди тандай турган болсоңуздар, эң биринчи компаниянын ичинин ички условияларын билиш керек. Андан сырткары ошондой эле юридикалык жаттан мамлекетте катталган же катталган эмеспи, кандай шарттары бар. Ал эми ошолор боюнча билип алгандан кийин келип иштеш керек. Көптөгөн адамдар бар, кайсы компания болбосун иштеп баштаганда бир адамдын айтканына ишенип, сразу ошол компанияга кирип кетип атат ал жакта. Бирок ошолор боюнча толук окуп маалымат алгандан кийин өзүнө жактырган любой компанияда барып иштеп кете берсе болот демекчимин. Жалпы коомчулукту эске алып туруп көрсөтүүгө эскертүү иретинде карапайым калктын ушул кулагына күмүш сырга деп туруп эскертүү иретинде көрсөтүүнү жыйынтыктаңыздар. Албетте бул программа жакшы уюштурулуптур. Биз ошо теле көрүүчүлөргө айта турган сөзүбүз, ар бир жаран эгер ошо кызмат кылып акча таап эмгек кылайын десе, жеке ишкерлик менен алектенсин. Эч кандай тармактык деген нерседен алыс болуп.
Рахмат, мен айтмакчымын, жеке ишкер болгон ар бирөө каалайт, бирок аны жеке ишин баштаганга ар бирөөнүн каражаты жетишсиз болот. Именно сетевой маркетинг тармагы эмне үчүн жакшы өнүгүп атат, анткени бул жакта минимальный же болбосо нулевой вклады жок эле жакшы бизнести өркүндөтүп өстүрүп кетсе болот. Компания РФМде эч кандай акча киргизбейт, болгону 7000 сом менен гана жеке ишкер болгонго мүмкүнчүлүк бар. Мен айтып кетем, бүт кыргыз элине ынтымактыкты, баардыгы бири-бирине түшүнүп, жакшы жашоодо жашашын каалайм мен. Рахмат. Мен айтып кетерим, чындыгында баягы сетевой бизнестен жабыркагандарга айтарым да, контракт түзөрдүн алдында ошо сет канча жылдан бери иштейт. Анан кийин жана чыгарып аткан производствосу тиектен алып келип атабыз, бияктен алып келип атабыз атпай, ошол нерсени өздөрү өстүрөбү? Ошол нерсеси барбы? Эгер өстүрбөй турган болсо, ошо чыгып аткан продукциянын сырьёлорун өздөрү чыгарбай турган болсо, бир күнү токтоп калса эмне болот? Ошол жактарын караш керек дагы. Стажы 14 жылдан өйдө болуш керек. И контракт ба 2000ден ашпаш керек. Эгер андан ашып дагы требовать эте турган болсо, бул действительно Аллахка турган. Сет бизнестерге кирердин астында ошолордун иш пландарын, платформаларын карап көрүп, ошол эле сет бизнести сиздер өзүңүздөр ачсаңыздар болот. Өзүңүздөр именно сет бизнес эмес, андан башка тармактарда иш алып барсаңыздар болот. Рахмат. Чындыгында баардыгы эле айтып кетти, баардыгына кошуламын. Сетевой бизнеске келбегиле дегендерге да кошуламын. Бул нормалдуу нерсе. Сетевой маркетингке келгиле дегендерге да кошуламын. Алардын ичинде мен да бармын. Анткени мен дагы келгенде мен өмүрүмдө ойлоп калган эмесмин, мен сетевой болом депчи. Анткени биздин баарыбыздын үй-бүлөбүзгө жат көрүнүш, алдоочулук, баягы алдамчылыкчы. Ата-энеме жакпайт да биринчиденчи. Бул жерде сетевой маркетингде именно эч кандай таанышы жок, көп акчасы жок адам чоң ийгиликтерге жете алат. Баягы зона комфорта деп коебуз, ошол зона комфортодон чыгууга толук мүмкүнчүлүк да. Мен өзүм баягы чыктым, ошон үчүн айтып жатамын. Ушуну менен чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр сиздин.